Kış çildesinin tüşünden ansız da armın tüşüne tüşü koşulgan Gülmira Karagulova üçün tamakты mınday koy çay kaynatış çoğun masele. Alele askergensep bulgangan giyim geçe da toğda üyülgen. Жақшылы жуучылайын дейт, электр жарыгы дароо жалп этет. Дагы жакшы, өзү сыяктуу теңир тоо жересиндегилер жогору жактагылардын эстеринен чыкпай, кубаттуулукту пайдалануудагы буга чейинки 3 киловаттык чек 5 киловаттка көбөйүп, жашоо жайдарлана түшкөн сөзү. Балдар бар, кичинекей, алардын эртең менен жулуда, үй жулуу болуш керек, алар эртең менен туруш үчүн, аларды сабакка кетириш керек. Сабакка кетирели, курсагын тоюгузуп, деп тамак жылытып, тифаль сайсак, себетибиз араң күйүп турган себетибиз тифаль сайганда эле өчүп калып атат. Дагы жакшы ушу чукул арадан бери түшүгүбүз жеңилдеп, жакшы болуп калдык. Антса да мындай жеңилдиктер энергетиктер үчүн бир тоодо чыгым экендигин жашырып кереги жоктур. Эгер облус боюнча илит шамын жабысынан 66.400 абонент колдонуларын жана керектөөлөр жогорку чегине жеткенинде ашыкча 11.200.000 киловатт саат талап кылынаарын эске алсак, бюджет бир айда эле 40 миллион сомго кемейт. Маселен, мурдагы жылы теңир толуктардын муктаждыктарына баш аягы 690.757.000 киловатт саат электр кубаттуулугу жумшалса, былтыр бул көрсөткүч 25.377.000ге көптүк кылган. Демек, быйылкы кыш айларына белгиленген 189.648 киловаттык лимиттин 264.312 чейин көтөрүлүшү энергетиканы да мамлекет казынасында бир топ эле бөксөттөрү бышык. Халкка кайрылып кетет элем. Ушу кандай болбосун, жарыгыбыз күйүп турсун дей турган болсок, ар бир үйдө, ар бир чыракка чейин, ар бир лампочкага чейин үнөмдөгөн үчүн аракет кылышыбыз керек да. Бир убакта чайнегибизди сайып, тамак жасап, ütүгүбүздү, пылесосубузду иштетпей, ошону кезек менен иштетсек, Өйдө тартсаң өгүзүңдүн өлгөндө, ылдый тартсаң арабаңдын сынганына карабай, климаттык шарты алдаганча катаал аймактын мекендешкендерге бийлик башчыларынын мээримдерин төгүшү албетте жалпысынын ыраазычылыктарын жаратууда. Элементтейсиңер, анын арды бекитип турсаңар, эртелетсеңер жакшы болот эле. Көчө эми электр энергиясынын лимити көбөйүп атат, эми ушуга сүйүнүп атабыз. Элге камкорлук берип, светти ушул кроватын көбөйтүп бергенге ыраазыбыз. Ошол эле учурда калктуу көмүр менен жетиштүү өлчөмдө камсыз кылууда күн тартымындагы түйшүп өткөн көйгөйлөрдүн бири. Чындыгында бул багытта азырынча олуттуу өксүктөр да байкалбайт. Жергиликтүү жетекчилердин билдиргендерине караганда, облус боюнча 80ден ашык отун кампалары уюштурулуп, баарысына тең кара алтын ташылган. Тек гана аларга коюлган баалардын сакталышына көзөмөлдү күчөтүү талап кылынууда. Биз кыдырып чыкканда 650 тоннадай бар болчу корум. Бүгүнкү күндө азыр кыргыз көмүрдөн 10 машина чыгып атат Нарын шаарына деп. Азыр 250 тонна келип бүгүн түшөт. Алар келгенде жеринде 5,5-6дан сатылып атат. Анткенен айрым учурларда суугу бүгүнкүдөй 40 градуска чейин жеткен кыш аязы нарында далай жолу болгон. Ошондо жергиликтүүлөр отун сууну кең кесир камдашып, электр кубаттуулугу менен анча деле иштери жок эле. Тескерисинче аны да көмүрдү да үнөмдөп олуттуу маселелер жаралбаган. Мунусуна караганда кийинки муун анча мынчага чыдабаган чын тийбестерден болуп калган окшобойбузбу? Бөдөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.